Örümcek dostlar. 2025 yıl 3. may Kırık Kışlak'ta sabahında giriyoruz. Bakalım. Kolay Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бүгүн Руслан оператор, мен сүйлөп берем бүгүн. Сиздерге абишат эткендей, сиздерге убада бергендей, Толобай абамдын өрүк бышкан убагында тартабыз деп убада бердик эле. Азыр мына ушул бакка келдик. Бакта өрүк терүү сезону ачылды. Ассаламу алейкум. Толобай мулака. Ассалам. Элге убада бергендей, өрүк бакка келдик. Кудай кааласа бүгүн сезонду ачыпсыздар. Кандай болду? Сезон ачылдыбы? Сезон ачылды. Эртеге терилет да Кудай кааласа. Эртеге терилет. Баасы канча болду бул? Энди баасы орточо 260-дан 280ге чейин да болот да. Быйыл жакшы экен баасы абонда. Ооба, быйыл баасы дагы жакшы. Кийин быйыл көрүп турасыздар, мына калибровкалары дагы чоң болуп туруп, мында болуп туруп, жакшы болуп атат мына. Өтө жакшы. Калибровкасы быйыл жакшы экен. Мына бышкандары жакшы экен а? Ооба, жакшы калибровкалардан чоңдугунан жакшы. Калибраторубуз бар, калибратор. Көкүрттөн чоң. Көкүрттөн чоң болуп тур да. Толбой эми кантип бактыңыз? Кудай кааласа эко деп эл ишендире алабызбы? Ооба, бул айттым го мен. Туура удобренияларды, органикалык удобренияларды, минералдык удобренияларды өз убагында туура беришибиз керек да. Өз убагында бериш керек. Ашыкча бериштин кереги жок буга. Өзүнүн убагында беришибиз керек. Мына өрүктөр уже терилгенге даяр болуп атат. Урматтуу туугандар, бул жер Кадамжай районуна караштуу Кыргыз Кыштак айылы. Толбой агамдын ушул 1 гектарга жакын жердеги тигилген багы. Звонт этип койбой атышат азыр экспорттор. Кудай кааласа экспорттерлор келди. Муну азыр Москвага, Казакстанга, Бишкекке айдап атышат. Кудай кааласа эртеңден баштап өрүгүңүзгө мен өзүм да кардармын, кош кардар. Эгерде бакты башынан байлап неме кылып койгон болсо, кош кардар болгондо билесиздер, өрүк көтөрүлөт. Азыр 260 сомдон болсо, балким биз 5-10 сом кошсок, Толбой агам бизге бере берет чыгар. Же кол алыш барак алып койдуңузбу? Жок, азыр эми неме кылышып атабыз да, келишип атабыз да кардарлар. Эрниз келип атат, Арап деген жигит келип атат, көп кардарлар азыр. Бардыгы келип атышат, бардыгы келип туруп алабыз деп кайрылышып атат. Бул өрүк Приция деген сорт, 3-чү жалбырак жыл экен. 3-чү жылы ар биринен азыр канча килограмм чыгышы мүмкүн? Ар биринен орточо кебирлери де көп салынган. 30 килограмм. Энди орточо 20 килограммдан. Өткөндө айтканыбыздай 20 килограммдан бар экен. Кылчыкка чалып атат. Бул баягы коро эмес. Чындыгында мынакей суусу чыгып кадимкидей эзилип бышып баштаган. Мынакей дагы бир эртеңден терип баштаса болот. 3-4 күндөн кийин бул буйруса Москвада болот деп ойлойбуз. Бул өрүк Приция жөнүндө да эмне айта алабыз? Энди азыр ушул сортторду биз өздөштүрүүгө алган жерлерге биз эгишибиз керек бул сортторду, сөзсүз. Эмнеге дегенде бул сорттор эрте бушучу сортторго кирет экен. Суукка чыдамдуу, ысыкка да чыдамдуу сорт экен, жакшы сорт экен булар. Урматтуу багбандар, мынакей. Азыр 260 сомдон кардар бар. Экспортерлор келген. Бирок өрүк жок. Толбой агамда бар, Абдумомунда бар, дагы бир 5 адамда бар. Башкалардыкы пока жаш. Эгерде ушул сортторду пока тигип жетишип кала турган болсоңуздар, дагы көп жыл бою сиздерге мындай бактар кызмат кылып бере алат. Жакшы өрүк, бая Прицияны ачуу, бая даамы жок, неме дейт го? Өтө жакшы өрүк. Как кылып көрдүңүздөр, көрбөдүңүздөр? Жок, как кылганыбыз жок муну.
Албетте бул столовой сорт деп айтылат. Столовой сорттор ушул бойдон жашаң бойдон гана жеш керек. Витамин балдарга алып барып жиберсеңиздер болот. Бул жерде нитраты нормадан ашпайт. Нормадан ашпайт. Өтө сонун неме да, дамы да жакшы. Муну тигип бакылып неме кылса болот да, чоңойтса болот аянтта. Коммерциялык көчөттөр бүгүн мен сүйлөп атып, Руслан оператор, Русланга кайрыласыздар, номерин билесиздер. Русландан алсаңыздар болот. Сиздерге убада бергендей мынакей абамдан комментарий алып атабыз. Кандай сурооңуздар болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Жооп беребиз. Колдон келишинче билсек, билбегенибизди сурап беребиз. Дагы не жөнүндө айтып кетебиз. Ошол болду, энди только сатыш керек. Только сатыш керек. Элдерге бул эле кызык азыр, башка нерсесин айтып. Бул кызык да, канчадан сатылат, кандай болот. Жок, чындап дамына кирип калдыбы же Кыргызстанга келип өзүнчө дам кирдиби? Былтыркы жыл келгенге салыштырмалуу быйыл өрүк чегенде болот. Анда менчи биринчи дам жок эле, азыр дам киргендей да. Баягы ак өрүк, шалак деген өрүк. Мундан бир аз чоңураак эле болбосо, дам окшош эле, айырмасын билбедим. Туура. Айырмасы жок, бирдей эле. Анан катуулугу Катуу. андан ашса ашат, кем калбайт. Катуу экен да. Катуу болот. Бул Москвага жөн эле жетет. Жетет кеңири. Чирибейт, ирибейт, езилбейт. Барса керек. Ушундай жакшы сорт. Ушул сорттон тигишибиз керек. Анан дагы акыркы суроо. Бизде өрүктөрдүн бардыгы, негизи бизде эмес, элдин бардыгы өрүктөр мынтип тешилип, жалбырактар. Анан мына котур болуп кеткен да. Бул сиздерде погодадан ошондой болдубу же иштөөнү туура бердиңиздерби? Бул иштөөгө карайт. Иштөөгө карайт. Иштөөгө карайт. Канчалык бул даракка өз убагында агротехникасы туурабы болсо, жалбырагын ям жебейт, и чекирдагын болбойт. Мына туугандар, быйыл жай кичине кеч келди. Кичине ысык күн бүркөөнүн эсебинен бир аз 3-4 күнгө кечиктирди. Ошентсе дагы бүгүнкү эртеңки күндүн эсебинен буйруса кууп жетип ала турган болуп атат. Содаңызды берсин, бактын берекесин берсин Аллахым сизге. Мынакей сонун бак, бул үлгүлүү бак деп койсок болот. Кыргызстанга үлгү катары, шаблон катары кылса болот. Мына коңушуларды до конца аягына чейин ушул бакты кылып, жакшы бир неме кылса болот. Буйруса бул бактан чоң боло турган болсо, экспортерлер келет. Бул сорттордун кудай кааласа келечеги бар. Биз башка коңушулардан, ак өрүктөрдөн мисалыга 1 ай эрте жетиштирдик. Урматтуу багбандар, ишиңиздерге ийгилик. Кудайым багыңыздарга берекесин берсин. Тынч аман болуңуздар. Аман эсен болуңуздар.